Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык мугалимдер видео сабактарды даярдап атканда үнүбүз жакшы чыкпай калып атат, записибиз жакшы чыкпай калып атат. Бул үчүн мен үндү жакшы чыгарат, ошону менен бирге эле кыйынчылыгы жок запись кыла турган программаны сунуштайт элем. Бул программа FreeCam деп аталат. Бул программаны Chrome'дон жүктөп алабыз. Ноутбук интернетке туташылгандан кийин бул жерге FreeCam деп FreeCam'дын 8-син жазабыз. Мынакей FreeCam скачать бесплатно. Бул баскычты басабыз. Бул баскычты баскандан кийин мына бул жерде FreeCam деген биринчи де турган программаны басам. Мынакей бесплатная программа для записи видео с экрана. Эми бул жерден мен бекер сатып алыш үчүн email дарегимди жазышым керек экен. Бул жерге мен өзүмдүн email дарегимди түшүрдүм. Эми скачать бесплатно. Бул баскычты басам. Мынакей. Эми бул FreeCam программасы ноутбукка көчтү. Эми бул жерден мен загрузки деген бөлүмгө кирип, ноутбуктун өзүнүн бул жерден мен FreeCam'ды табам. Мынакей FreeCam көчтү. Мына FreeCam'га алып келип басабыз. Идет подготовка. Окей. Бул жерден күтүп турабыз. Эми муну ноутбукка установка кылабыз, карайбыз. Бул жерден я принимаю условия. Бул жерден условияны кабыл алабыз. Бул жерге бул белгисин бассак, анан установка болот. Установить деген баскычын басабыз. Мынакей ноутбукка установка болуп жатат программа. Муну көчүрүп алууда дагы башка программаларды көчүрүп алуудагыдай кыйынчылык жаралбайт. Ошону менен бирге эле бул программа менен видео сабактарыбызды даярдап атканда дагы кыйынчылык жаралбайт. Мынакей запустить баскычын басам. Эми бул программа менен запись кылып баштасам болот. Мынакей. Булардан чыгам. Бул жерден да чыгам. Мынакей. Бул жерден да чыгам. Бул жерден мен мынакей FreeCam өтүп, бул рабочий столго түштү. Рабочий столго түштү. Эми мен бул жерден кандай кылып иштөөнү көргөзүп берейин. Менде бул программаны башта колдонуп жүргөнгө бул жерден мен запись кылган запистер чыгып калды. Мынакей бул жерден новая запись баскычын басам. Эми бул жерде кайсы жерине чейин запись кыласыз, экранды кайсы экранын форматы бул. Бул эле жерин запись кылам, же болбосо жок, мен бул жерден баштап бул жерге чейин запись кылам дей турган болсок, бул жагын кошо алабыз. Эми мисалы мен бүгүнкү сабагыма мисалы слайдты кое турган болсом, мисалы слайдтын көлөмү мына ушул эле көлөм болуп атат. Бул FreeCam'дын камерасын бул слайдка мен ылайыктап алам. Мынакей жылдырып. Мына бул жерде кара баскыч, кара сызыкчаны жылдыруу менен мен бул өзүмдүн презентацияма ылайык экран тандап алам. Мынакей бул экранды тандап алдым. Эми бул жерде өзүбүзгө маалым болгон кызыл болуп турган начать новую запись экрана деген жерди басабыз. Басканда бул жерден мынакей запись башталды. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ЧТВШ. Мынакей мен ушундай кылып запись кылдым. Эми муну сохранить этиш үчүн готово деген жерди басам. Мынакей эми басканда
бул жерден биздин записибиз чыкты. Мынакей, эгерде мунун ашыкча шумдуу же болбосо ашыкча сүйлөп алган жерибизди же болбосо бир ашыкча слайдты кыркыбыз келип алып койгубуз келсе, бул жерден редактировать деген жерге кирдим. Кирип бул жерден ашыкча жерин алып койсок болот. Аны кантебиз? Мисалы, мына бул жерден баштап бул жерге чейин мен үнүмдү алып коюш үчүн мына удалить баскычын басып коем. Мынакей. Андан кийин бул жерден мен бул видеону сохранить этем. Окей. Бул видео сохранить этилди. Бул записти ушуну менен же болбосо өзүңүздөр ылайыктап жазып алсаңыздар болот. Бүгүнкү үйрөнө турган программабыз Freecam болду. Ушул программа менен видео сабактарыңызды даярдап тартууну сунуштайм.